Социалдык тармактарга токтоло турган болсом, социалдык контракт долбоорлорубуздун элибизге оң таасирин тийгизип жатканына күбөбүз. Ушул жылы 10 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон көмөк бердик. Эмдиги жылы 20 000 үй бүлөгө көмөк беребиз деп турабыз. Мындай кадамдарыбыз менен жакырчылыкты жоюуга багыт алдык десем жаңылышпайм. Алдыдагы бир 10 чакты жылда жакырчылыкты 100% болбосо да бир 90%га жоюп калабыз деген ишеничибиз бар. Саламаттык сактоо боюнча өлкөбүздө тилекке каршы бөйрөк оорулар көп катталат. Ушундан улам тарыхыбызда алгачкы жолу бөйрөктү алмаштыруу боюнча операциялар жасала баштады. Атайын жабдууга президенттин резервдик фондунан 1 миллион доллар бөлүндү. Мындан сырткары 1 миллиард сом бөлүнүп, Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлдү. Анын башкы багыты калкыбызды жеткиликтүү баадагы дары-дармектер менен ортомчуларсыз камсыз кылуу.